Номер 18 Алишер Наваи атындагы мектеп-лицейи. Саламатсыңарбы жаш достор? Кезектеги аралыктан окутуу сабактарыбызга даярбызбы? Эң жакшы. Азаматсыңар. Балдар, келгиле жагымдуу маанай түзүп алалы. Ал үчүн көрсөтүлгөн быйтык жагдайдай жүзүбүзгө жылмаюу тартып алайлы. Азаматсыңар балдар. Мына ушундай маанай менен адабий окуу сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн силер менен биз эки бир тууган жомогу менен таанышып, ал жөнүндө маалыматтарды алабыз. Келгиле алдыда көрсөтүлүүчү болжолдуу сүрөттөрдү элестетип, жомокко кунт коюп, көңүлүбүздү бурабыз. Эң эле алгач жомокто кездешүүчү жаңы сөздүктөр менен таанышабыз. Алар: чечкор бул түшүм майрамы, кызылы эгини дегенди түшүндүрөт, кырман бул дан үйгөн жер. Анда эки бир тууган. Илгери бир аял эки уулуна эки жерди бөлүп берет. Балдары бөлүп алган жерине эгин эгип, бак тигишип, жай бою иштешет. Уулдары түн ичинде уктап жатканда, энеси экөөнүн тең башында дайыма эки жылдыз жанып турганын көрчү экен. Жай өтүп, берекелүү күз келет. Уулдары эгинин ооруп жыйып, оп майдалап бастырып, сапырып, тазалап, кызыл данын эки жерге үйүп коюп, үйлөрүнө келет. Энеси мал союп, чечкор өткөрөт. Ошол күндөрдө түнкүсүн балдары кезектешип, кырманды кайтармак болушат. Алды менен кичүүсү келип, ары басып, бери басып жүрүп, агасынын эгининен ташып, өзүнүкүнө кошуп коет. Түн ортосу ооган кезде улуусу кырманга күзөткө келет. Караса, энесинин кызылы көбөйүп калган. Энемди баба дыйкан колдогон экен. Ошондуктан анын эгини көбөйгөн туура. Кичүүсүнтүп тигини тигинт, муну минт деп көп жумшачу элем. Ошол эмгегин баба дыйкан билген экен. Эмгеги акталыптыр деп кубанып, таң атарда үйгө келип, энесинин жанына жатып уктап калат. Кырманды караганы энеси келсе, улуу уулунун эгини кыбыр этип кыбырап, бир даны эки дан болуп, улам көбөйүп отуруп, кичүү баласынын эгинин жетип, ага да дан чачырайт. Дан чачыраган сайын кичүү уулунун даны азая баштайт. Ошондо эгинин көбөйүшү токтолуп, тымып калат. Шашып пушуп, эне үйүнө келсе, уулдары дале уктап жаткан. Улуу баласынын башында мурдагыдай эле чолпон жылдыз жанып, кичүүсүнүн башында бир кара ит үрүп турганын көрүп, чочуп кетет. Балдарын ойготуп: "Балам, түндө эмне иттик кылдың эле? Жашырбай айт", деп кичүү баласынан сурайт. Кичүү уулу түндө агасынын эгинин алып, өзүнүкүнө кошуп койгон жашырбай айтып берет. "Балам, түндө сен эмне иш кылдың эле? Жашырбай айт", деп улуу баласынан сурайт. Улуусу көргөн билгендеринин ойлогонун айтып берет. Андан кийин энеси өзү барып кырмандан көргөндөрүн, кичүү уулунун башындагы үрүп турган итти көргөнүн балдарына айтып берет. Мына ошондон кийин баласы ичи тардыгын коюп, агасына жардам берип калыптыр. Балдар, бул жомокту окуганыбызда эң эле биринчи биздин оюбузга бул ичи тардык келет экен. Келгиле балдар, жомок жөнүндөгү суроолорго жооп бергенге аракеттенип көрөлү. Кичүү баласынын башында ит үрүп турганынын себебин ким кандай түшүндүңөр? Агасынын эгининин көбөйүшүнүн себеби эмне деп элестетесиңер?
Мына ушул суроолорго силер тексттен туура жоопторду таап мага айтып бересиңер деп ойлойм. Андай эмесе балдар, жогорудагы турган макалдардын маанисин чечмелегенге аракеттенели. Ичи тарды ит кабат. Ким кандай түшүндү? Кең пейилдүү кемибейт, тар пейилдүү жарыбайт дейт. Макалдардын маанисин өз алдыңарча чечмелегенге аракеттенгиле. Балдар, эгерде силер ак ниеттүү, адилеттүү болсоңор, силердин жолуңар дайыма ачык жана ишиңер жемиштүү болот. Ак ниеттүү адамдар булар эч кимге жамандык каалабайт жана жамандык кылууну дагы ойлоп да коюшпайт. Ал эми кара ниет адамдар болсо, бөтөн киши тургай эң жакын адамына да ичи тардык кылышат, а мунун түбү эч качан жакшылыкка алып барбайт. Мына ошондуктан балдар, дайыма өзүбүздүн бир туугандарыбызга, досторубузга кара ниеттикти кылбай жүрөлү. Эмесе балдар, адабий окуу сабагынан үйгө тапшырма жомокту сөзсүз түрдө өз алдыңарча окуйсуңар жана түшүнүүңөрдү менин жеке баракчама видео аркылуу жөнөтөсүңөр.